Бул айылда мал байлап ага кам көрүп жаткан айым Зыйнат Оподоева. Ал Өзгөн районунун мурунку жаманатар азыркы Ынтымак айылында жашайт. Өткөн жылы райондун Жалпакташ айылында көчкү болуп, анын үй жайын көчкү басып, өздөрү аман калгандыгына кубанат. Өкмөттүн жардамы менен Зыйнат айымга өткөн жылы Ынтымак айылынан жер берилип, 4 бөлмөлүү үй салып көчүп келди. 4 баласынын экөөсү жаңы конуштан алыс мектепке барат. Алар жолдун узактыгынан кыйналып, сабактары үзгүлтүккө учурап жатат. Үй жаңы болгон үчүн үй ончо ысыбайт. От жакса ысыйт, от жакпаса муздап калат. Анан жашообуз жакшы, азыр суубуз бар, жолубузду оңдоп, шагыл төгүп, тегиздеп, асфальтка неме кылып атышат. Биздин ушул проблемабыз, эң немебиз ушул мектеп болуп атат. Маршрут бирде кеч келип калат, бирде эрте келип калат, бирде саат 9-да келип калат. Балдарыбыз ушул немеден кыйналып атат. Зыйнат айымга өткөн жылы өкмөт 300 000 сом, президенттин фондунан 100 000 берилген. Мындай каражат жаңы конушка көчүрүлгөн бардык жарандарга бөлүнгөн. Жергиликтүү тургундардын жол, жарыктык, таза суу маселеси чечилген. Окуучу балдар бар бизде да. Токтогулга барып келишет окууга. Күндө саар барышат, кеч калганда кеч калып барышат. Маршрут кеч калып келет бирерде. 1 саат кеч калганда барбай коет, маршрут кеч калса. 8:30 кийин барышпай коет. Кеч калганда барбай коюшат да. Бул күнү Ынтымак айылындагы жашоочулардан вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев Ош облусунда болгон жумушчу сапары учурунда кабар алды. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Таалайбек Сарбашев жаңы конушка жаңы салынып жаткан мектептин курулушун Кенекеевке тааныштырды. Мектеп 275 орундуу, ашкана жана спорт аянтчасы менен курулуш жүрүп, 9 балдык жер титирөөгө чыдамдуу. Общий стоимость мунуку 92 миллион болуп атат азыр. 92 миллион. Анан проект вообще айтканда бул проектибиз жердин 9 балдан артык болгон үчүн проект көп изменениялар көп болуп кетти. Өтө азыр заманбапка ылайыктуу почти мектеп болуп калды да ушул. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев жергиликтүү тургундардын арыз моңон суроолорун укту. Тургундар мамлекет тарабынан берилген насыянын мөөнөтүн узартууну суранды. Эч кандай кызматы жок, иштери жок, мал келин сатып үй салды. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, ушуну бир жылга жылдырып берсе деген гана суроо талап бар. 1 жылдан кийин. 1 жылдан кийин төлөп эле, баягы сумманы да 7 жылга берген да. Ашаны 6 жылга бөлүп туруп эле 1 жылга жылдырып берсе деген бир суроо талап болуп атат да. Жашоочулар маселеси чечилээрин билдирген вице-премьер-министр өз сапарын улап, Зергер айыл өкмөтүндөгү Жолдош Алиев атындагы орто мектептин курулуш иштери менен да таанышты. Зергер айылындагы Жолдош Алиев орто мектеби сентябрь айында мына саланчак чыгып, кайра бир көйгөйлөр пайда болуп калыптыр. Аны строительдик жана организацияларга, подряд организациясына милдеттеме койдурдук. Ал мектепти чек-чейтип, оңдоп, 1 сентябрга жашынакай кылып туруп киргизип берет. Өкмөттүн өкүлдөрү Ана Кызыл айылындагы жашоочулардан да кабар алып, ал жерге түптөлүп жаткан мектептин курулушуна да байкоо салды. Бул катарынан тизилген үйлөр Өзгөн районундагы Аюсай айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандарга салынган. Туркиялык Тига компаниясы 9 үйдү бүтүрсө, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 3 үйдү бүтүрүп берген. Учурда жакындарын жоготкон адамдар жаңы конушта жаңы жашоо улантууда. Көчкү болуп, анан бар эчтекебиз калбай, бир балам 17-ге кирген, бир балам калып кетти. Эчтекебиз калган эмес. Эми өкмөт ушинтип үй салып берди. Отурабыз жакшы, рахмат. Алар бизди сыйласаларды, Кудай сыйласын бардыгын. Элибизге, журтубузга рахмат. Аймакта кыска аралыкта көптөгөн маселелер жөнгө салынган. Жаңы конуштарды жаңыдан түптөө, элди көчүрүп келүү жана инфраструктурасын түзүү кыйынга турган. Ошол эле учурда курулуш иштери да кечеңдеген. 25 декабрына чейин кээ бир объекттер курулуп бүтүп калыш керек эле. Бир четинен, экинчи четинен ошол проекттер кеч чечилгендиктен, жер маселелери кеч чечилгендиктен бул объекттердин баары бүтпөй калган да. Бирок эл көчүп келгени дагы мындай солгун болуп атат. Кудай буйруса, мына элдин көчүп келгенине жараша, ошо социалдык объекттелерде бүтүрөт деп ойлойбуз. Жаңыдан түптөлүп жаткан аймакка көчкүдөн жабыркаган адамдардын көчүп келүүсү дале болсо солгун. Ошондуктан вице-премьер-министр жана өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жарандарды бөлүнгөн жерге өз коопсуздугу үчүн тезирээк көчүп келүүгө чакырды. Адыл Акжол уулу, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар Өзгөн району. Азыр жакшы бар жок. Суу бар ичкенге.